Пластиковые ведра в основная тара вся идет для производства пищевого производства, для строительного. Здесь вообще автоматизированный полностью. По поводу оформления, по поводу налогов, все вам будет высказаться. Я просто вам буду объяснять. Будущего зеленые, извините, ворота в Байшине. Там другие фирмы, которые товар готовы привозят, продают, мы тоже так и должны это заплатить. — 1400 субъектов СЭС. Сейчас осталось зарегистрировано 316, да, работает всего 129-130 субъектов. Это не может нас радовать. Понятно, что надо менять механизмы, принципы и условия работы СЭС. Сейчас дано поручение Министерству экономики. Мы готовим нормативно-правовой акт, который на будущее закрепит четкий, понятный алгоритм работы по этому механизму. До 1 февраля вы вот вместе с субъектами СЭС проект концепции напишите по нормативной части. И вот с дирекцией СЭС все подходы, чтобы мы с вами 1 февраля посмотрели, куда мы идем, в каком направлении. Как только будет готов проект концепции, мы вам его обязательно покажем, еще раз с вами его обсудим. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Садыр Жапаровдун ант берүү аземинде артиллериялык аскер техникасынын колдонулушу тууралуу маалымат берди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ант берүү аземи мамлекеттик деңгээлдеги иш-чара болуп саналат. Президенттик кызматка киришип жаткан адам өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы дагы болот. Ошондуктан артиллериялык аскер техникасын колдонуу бул инаугурациянын атрибуттарынын бири жана колдонулуп жүргөн практика. Белгилей кетүүчү нерсе буга ашыкча чыгым сарпталбайт. Анткени артиллериялык аскер техникасы күн сайын көжүрмөн даярдыкта турушат. План боюнча артиллеристтер көжүрмөн даярдык боюнча машыгууларды өткөрүп турушат. Ошондуктан бул учурда эч кандай кошумча каражат сарпталбайт, деди Галина Байтерек. Буга чейин 25 январда Бишкек шаарындагы Дайыр Асанов атындагы Сейил бакка президенттин ант берүү аземине даярдануу үчүн артиллериялык аскер техникасы киргизилери маалым болгон. Мегакомдон 60 000 сом айлык алам, дейт Төрахан Жунуспаев. Бул тууралуу ал Азия News гезитине берген маегинде билдирди. Азыр Мегаком компаниясында башкы директордун кеңешчиси болуп иштеп атам. Жумуш оор деле эмес. Айлыгы 50-60 000 сомдун тегереги. Эми алда иштегенге жарашады. Азыр Мегаком компаниясында мамлекеттик кызматкерлерди кантип Мегакомго өткөрүп алабыз деген максатта алектенип жатабыз. Жарым жылдын ичинде жакшы жыйынтыктарды көргөзүп, алдыңкы катарга чыгуу мүмкүнчүлүгүнө жетебиз. Ал боюнча иш пландарда түзүлгөн, деди ал. Булак Компресс. Ички иштер министрдин орун басары Октябрь Урманбетов машаяк болуп кетсе да бет кап тагынбайбы. 22 январь президенттин инаугурациясына даярдык көрүү учурундагы көз ирмем. Бет кап тагынбай отурган ички иштер министрдин орун басары Октябрь Урманбетов. Жанындагы министрлер ден соолук коопсуздугун сактоо иретинде этиканы бузбай отурушса, бул эргул эмне бетин ачып алган? Мамлекеттик деңгээлдеги жыйындардан көпчүлүк үлгү алаарын билбейби? Учурда дүйнөнү коронавирустун 3-чү толкуну каптап, батыш өлкөлөрү биягы Казакстанга чейин карантинге жабылышты. Ички иштер министрдин орун басары модель болуп кетсе да жүзүн жаап, коомчулукка өрнөк көрсөтпөйт беле. Башталат баары майдадан, байкабайт аны майда адам дегендей. Октябрь машаяк же жинди февраль болуп кетсе дагы бет кап тагынышы керек. Булак Арабакич. Премьер-министр болууга оюм жок. Андай чоң кызматка даяр эмесмин. Быша элекмин, жетиле элекмин, деп билдирди юрист Медер Алиев жергиликтүү телеканалга берген маегинде. Биринчиден, ар ким өзүнүн күчүн, мүмкүнчүлүгүн туура баалашы керек. Азыр мен премьер-министр боло албайм. Премьер-министр болуу үчүн таасирдүү саясий фигура болушум керек. Экинчиден, ал кызматты мага эч ким сунуштабайт деп ойлойм, деп билдирди ал. Менде эптеп эле кызматка баруу эмес, маркум Элмирбек Иманалиевдин ченелүү өмүрдү майнаптуу, натыйжалуу өткөргүм келет деп айтканы жакты мага. Бул тууралуу Эйнштейн дагы «Стремись не к успешной жизни, а стремись к осознанной жизни» деп айтканы бар. Мен дагы жашоом маңыздуу болсун дейм. Эгерде мен өзүм туура деп эсептеген, пайдам тие турган жер болсо, мекенге кызмат кылууга катардагы жаран катары даярмын. Ал эми эптеп эле майлуу сөттүү жерге барып отуруу деген мен үчүн эмес, деп кошумчалады ал. Булак Кыргыз Тудей.
Бишкекте тургун Алексей Навальныйдын орус оппозициясындагы саясатын колдоп жалгыз пикетке чыкты. Нааразычылык акциясы Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин имаратынын айланасында өттү. Эркек киши колуна Навальныйга эркиндик деп жазып алган. Анын айтымында милиция кызматкерлери плакатты тартып алышкан. Эскерте кетсек, Алексей Навальный Шереметьево аэропортунан Германиядан учуп келгенден кийин кармалган. Ага карата 30 күн камакка алуу түрүндө алдын алуу чарасы тандалды. Бүгүн Орусиянын шаарларында Навальныйды колдогон митингдер өтүп жатат. Булак элдик медиа. Бишкек шаарынын 5-кичи районунда дүкөн күйүп кетти. Өрт түнкү 3-төрдө чыгып, ага куткаруучулардын бир бөлүмү тартылган. Дүкөндөгү азык-түлүктөр менен 11 муздаткыч жана кондиционер күйүп кеткен. 23-январга караган түнү 5-кичи районундагы номер 48-үйдүн жанында жайгашкан азык-түлүк саткан дүкөндөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө саат түнкү 2:39 Октябрь районунан бир бөлүм тартылганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкен. Телсиз жоо саат түнкү 3:30 чектөөгө алынып, 4:30 толук өчүрүлгөн. Газпром Кыргызстан компаниясынын Бишкек газ филиалынын кызматкери акча опуз алуучу шектелип кармалды. Бул тууралуу бүгүн 23-январда Таза Өк басылмасынын күч органдарындагы өздүк булактары билдирди. Алдын ала маалыматка караганда, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын Бишкектеги башкармалыгына шаар тургуну кайрылган. Ал 40 000 сом опузалаган Бишкек газдын 2 кызматкерине чара көрүүнү суранган. Каржы полициясынын кызматкерлери шектөөлөрдүн бирин кармашты. Анын жанынан мурда белги коюлган 40 000 сом табылган. Каржы полициясынын басма сөз кызматы аталган маалыматты тастыктады. Кар жааганы тоскоол эмес. Жума намаз учурунда чөктүшө намаз окуп жаткандардын сүрөтү талкууда. Кече 22-январда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жана Бишкек шаарына кар калың жаады. Ал эми азыркы тапта интернет желилерине ызгар суук болуп кар жааганына карабай, жарандардын чөктүшө калып намаз окуп жатканын чагылдырган сүрөттөр тарады. Кээ бир колдонуучулар бул жарандарды ушундай суукта кармап турган кайсы күч деп жазышкан. Ал эми сүрөттөр кече 22-январ күнү жума намаз окулуп жаткан учурда тартылганы белгилүү болду. Азыркы тапта сүрөттөргө комментарий жазып бөлүшкөндөр көп болуп жатат. Сүрөттө көрүнүп тургандай адамдар намаз окуп жатканда жай намаздарын кар каптап, үстүңкү кийимдерине кар үймөктөшүп калган. Окурман кабарлагандай, сүрөт Мамед Мамакеев атындагы оорукананын жанындагы мечитте тартылган. Айтымында мечиттин ичине киши батпай калгандыктан алар намазын сыртта уланткан. Кече кар калың жааганына байланыштуу түндүк электр акысында электр энергиянын өлкө аймагында авариялык өчүрүлүшү катталганы тууралуу да маалымдалды. Акыркы күндөрү жоолук маселеси боюнча муфтиятка ар кайсы аймактардан көптөгөн кайрылуулар жана даттануулар келип түшкөн. Айрымдарында алар жоолуктун айынан мектеп жашындагы кыздарын мамлекеттик билим берүү мекемелерине жибере албай калышкан. Айрым мектеп директорлору жана мугалимдери мектептин ички уставына таянып, диний үй бүлөлөрдүн кыздарын мектепке жоолуксуз келүүсүн талап кылган жагдайлар көбөйгөн. Бул тууралуу муфтийдин ордун басары Кадыр Маликов социалдык желидеги жеке баракчасына маалымат жарыялады. Анын айтымында бул позиция зулумдукка, акыйкатсыздыкка алып келет. Анткени бул абал диний үй бүлөлөрдүн балдарынын билим алуусуна тоскоолдук жаратат. Жоолукту же окууну тандаш керек деген талап туура эмес. Анткени жоолук салынуу ар кимдин өз тандоосу, илим алуу бул милдет, дейт Маликов. Булак Назар Ньюскейдж. Бишкекте милиция кызматкерлери кырсык болгон жерден качып кеткен айдоочуну кармашты. Бул тууралуу Ички иштер министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 21-январда Үмүталиев жана Москва көчөлөрүнүн кесилишинде айдоочу жөө жүргүнчүнү сүзүп кырсык болгон жерден качып кеткен. 33 жаштагы жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Коопсуз шаар долбоорунун камераларынын жардамы менен Lexus 470 унаасынын айдоочусу 28 жаштагы тургун аныкталып кармалды. Кийинки тергөө амалдары үчүн ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилген. Факт КЖБРге катталды деп билдиришти аталган кызматтан. Түп районундагы жолчулар түн ичинде жол тазалап жатышат. Бул тууралуу Талды суу номер 4 жол тейлөө ишканасынын башкы инженери Нарынбек Иманкулов билдирди. Маалыматка караганда Каркыра өрөөнүндө кардын калыңдыгы 25-35 сантиметрден ашык болуп калган жерде автогрейдер менен тазалоо иштери жүрүп жатат. Андан тышкары ишкананын техникалары Балыкчы Ананьева Каракол жолундагы 156-207 чакырым аралыкта асфальт жолду тазалап жатышат.
Бишкек шаарында милициянын кайгылуу кызматкерлери адашып кеткен 70 жаштардагы апага жардам беришти. Милициянын кайгылуу кызматы билдиргендей, кече 22 январда болжол менен саат 12 чамасында Каракеев көчөсүндө улгайган апа үйүн таппай жүрөт деген маалымат келип түшкөн. Айтылган дарекке Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын кайгылуу кызматкерлери барышканда, болжол менен 70 жаштардагы апа бир күн мурун үйүнөн чыгып адашып кеткендиги белгилүү болгон. Милициянын кайгылуу кызматкерлери ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүп, апанын Байтик Баатыр көчөсүндө жайгашкан үйүн таап, аны жакын адамдарына өткөрүп беришкен. Бишкек Екатеринбург учагы аэропортко кайтып конууга мажбур болду. Бүгүн 23 январда Бишкектин Манас аэропортунан Орусиянын Екатеринбург шаарын көздөй жолго чыккан учак бир аздан кийин кайра келип конууга мажбур болду. Бул тууралуу жергиликтүү ЖМКларга Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Уральские авиалинии авиакомпаниясынын Airbus 320 учагы абага саат 14:00 көтөрүлгөн. 12 мүнөттөн кийин учкучтар кабинада түтүн чыга баштаганын байкап, кайра Манас аэропортуна кайтуу тууралуу чечим кабыл алышкан. Адамдардан эч ким жабыркаган жок. Учурда окуянын чоо жайы териштирилип жатат. Булак Назар Ньюс Кейдж.